Men kabinetime kelgan. Psikosun içinde fevral ayı başında olsa gerek. Қол қойғысы болбой, қойғыла деді деп айтылдым артығын айтады. Ички иштери министрлиги Ташиев сурак берип жаткан видео кантип соц тармакта тараганын белгисиз. Министрликтин маалымат катчысы Султан Макелов тергөөнүн кызыкчылыгы жана күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында соттук ишти жабык өткөрүү чечими кабыл алынганын билдирди. Бирок айыпталуучулар сотто ачык кароону өтүнүп, сот аны канааттандырганын эске салды. Ошонун тартып сот процесси ачык өтүп, иш боюнча маалыматтар коомчулукка жеткиликтүү болгон. Бул айыпталуучулардын өздөрү процесстин максималдуу ачык болушун талап кылгандыктан ишке ашкан. Ал эми тергөө учурунда тартылган видеолордун соц тармактарга тарашы боюнча биз муну атайын уюштурулган акция же саясий максатты көздөгөн аракет катары баалабайбыз. Бул маселеге саясий өңүт бербөө керек деп эсептейбиз. Тергөө маалында видео материалдар тергөөчүнүн чечими менен тартылышы мүмкүн деген Макелов. Ошондой эле ал материалдар ачык булактарга кандай жол менен чыгып кеткени жана аларды ким таратканын билбей турганын кошумчалаган. Буга чейин 75-чилердин каты боюнча сурак берип жаткандардын кадрлары, анын ичинде Камчыбек Ташиевдин видеосу дагы соц тармакка тараган. Булак Спутник KG. 28 жаштагы кыз Ысык көлдө аны чет өлкөлүк жаран сабаганын билдирди. Ысык көл облусундагы Асман шаары курулуп жаткан объектте котормочу болуп иштеген 28 жаштагы кыз өзүнө карата физикалык кол салуу болгонун айтып чыкты. Анын айтымында окуя 15-июнда курулуш аймагында болгон. Кытайлык кызматкерлердин бири кызда көңүлү бар экенин билдирип, бирок анын сунуштары четке кагылгандан кийин агрессивдүү мамиле жасап баштаган. Анда чет элдик жаран котормочунун бетине түкүрүп, андан соң күч колдонуп сабаган. Кыз башына жана денесине жаракат алып, жерге жыгылгандан кийин да тепкиленгенин билдирген. Окуядан кийин милиция чакырылып, соттук медициналык экспертиза жаракаттарды каттаган, бирок шектөө кармалып кийин кайра бошотулган. Жабырлануучу кол салган жаран азырда өзү жашап жаткан жана иштеп жаткан аймакта жүргөнүн айтып, коопсуздук үчүн тынчсызданып жатканын билдирди. Ал укук органдарынан коргоо чараларын көрүүнү өтүнүп, окуя боюнча видео далилдер бар экенин жана ишке туура юридикалык баа алышы керектигин белгилеген. Азырынча Ысык көл облустук милициясынан бул окуя боюнча маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Маршруткада аңдууда. Бишкекте эркек киши кыздарды кийимдин астынан видеого тартып жаткан. Бүгүн эртең менен 17-июнда номер 161 маршруткада жүргүнчү кыздар кыздын юбкасынын астынан видеого тартып жаткан баланы кармап алышкан. Анын бети ачылганда ал агрессивдүү көрсөтүп, аны кармап калууга аракет кылган күбөлөрдүн колунан жулунуп качып кеткен. Транспортто этият болуңуздар. Эгерде сиз ушундай көрүнүшкө туш болсоңуз же бул адамды таанысаңыз, дароо милицияга 102 номерине кайрылыңыз. Камеру убери. Камеру убери. Насчет чего? В смысле? Ты ее снимаешь? Гонишь, что ли? Насчет... Жанта камера гиркелотасы. Гонишь, что ли? Гонишь? Галерею открой. Открой. Чего? Вот я музыку слушаю. Вот открой, галерею открой, покажи. Что тебе еще показать? Вот покажи, что ты снимал. Покажи, что ты снимал. Что ты мне рассказываешь? Галерею открой. Что тебе еще показать? Андай емес. Көрсөтмө, ошондой үчүн качып кетип атасың. Көрсөтүп кой, давай. Кантип жүрбөгөн эжекелер. Я буду. Мен ал жактан Давай тартасың. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар,
эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Мен кабинетime келген, психозун ичинде февраль айы башында болсо керек. Ташиевдин соц тармакка тараган сурактагы видеосу тууралуу Ички иштер министрлигинин кабары жокпу? Социалдык тармактарга 75-чилердин каты боюнча сурак берип жаткандардын, анын ичинде Камчыбек Ташиевдин видеосунун тарап кетиши боюнча Ички иштер министрлиги азырынча кабарсыз экендигин билдирди. Тергөө маалында тарткан видеолор социалдык тармактарга чыгып кеткен боюнча, тарашы боюнча атайын уюштурулган же кандайдыр бир саясий максатты көздөгөн кадам катары каралбашы керек деп эсептейбиз. Жана айтып кетебиз, бул маселеге саясат аралаштырбашы керек деп эсептейбиз. Себеби тергөө учурунда тергөөчүнүн чечими менен бул видео материалдар тартыла берет. Себеби сурак, видео, фото фиксация менен өткөзүшү мүмкүн. Бирок кантип чыгып кеткенин биз азыр айта албайбыз. Себеби буга чейин да мен тергөө маалы жүрүп атканда биз эч кандай комментарий берген эмеспиз. Себеби купуялыгын сактап, кылмыш иши бизде орусча айтканда секретность менен сотко кеткен. Ошол себептен биз эч кандай маалымат берген эмеспиз. Тергөө жүрүп аткандачы. Азыркы маалда кандай видео материалдар социалдык тармакка чыгып кеткен боюнча ошону азыр айта албайбыз. Ошону кантип чыгып кеткенин азыр билбей атабыз да. Кол койбосо болбой, койгула деп айтылды, ачыгын айтайын. Ким тарабынан узатпайбы. Кол койбосо болбой, коюшуна керек деп айтты. Талдарбек даярдады. Бул Талдарбектин тапшырмасы деди. Депутаттар колдоп берсеңер деди. Тарапбек окуду. Биздин саясий жетекчиликтен маалымат адамдар бар деп. Алар dedi. Benim özüm öyle düşünmüyorum. Söz siyasette buldu. Он меня попросил, мы готовим обращение к президенту, чтобы президент провел новые выборы и чтобы он сидел еще 2 срока, то есть по 5 лет, 10 лет. Erken şaylı olsun diye öğretti. Bana kol koyun. Oldu. Мага едирген Узакбаев. Депутаттар договорду чоңга жүрүп, Талдарбек менен ким бекатты? Узакбаев кетет. Edepsiz. Başka sağlamlara geçsin diye. Nasıl başına bir gördüğün ya? Bizim familiyalar nasıl başlıyor? Примерно 7 или 8 февралда Узакбаев телефон çaldı. Çırak oyuncusu benim gelecekten beri. Test benim tanıştım. Bunun ne gereği var dep suradım. Surasam ушуну суранды, сизге коп койдуруп жатам, мына буларды коп коюп берсеңиздер. Сындыгыдын азыр кереги жок, өлүгү жакшы. Десем текстин автору башта, мен просто сизге коп койдуруп алып берем, замечанияны айтам. Мамиле бар. Мен çalmadım telefon. Mına Taldarбек өзү чыгып атат. Не кылабы десем айтты. Мен өзү чоң сөз билет уюштурса. Ошондо Турцияга учуп кетти. Көргөндө жок, билгендө жок. Менин эки башым барды, бир башым барды. Жок, жак менен акылдашкан. Мен туруп кетсем, мени жаман көрүп айтып атат. Сен эмне эки досу колдобойсуңбу деди. Действительно басым жасады. Талдарбеков. Tek olur. Senin aksakalların turası gel dedi. Картуга dedi. Миллиардно. Давайте попросим президента, если говорит, чтобы провели досрочные выборы. Болды, я подписал. Она много лет шükürde kol koydurup koydu, tanrına bu. Ben de kol koydurup koydum. Sonra boyun olan kusur. Bir kol atan mı? Ясно. Он был будущий. Эмир Узакбаевда водитель болуп иштейм. 10 февралда Турдек Мамбетов деген досу келди. Досу келип бир папка берди. Ушуну жогорку кеңешке таштап койгула деп. Андан чыгып жогорку кеңешке барып катты таштадым. Картуга деген билер. Тоғамбек Диханбаев менен конституцияны ескертип кажыл. Сире дегенде булар президент Садыр Жапаровду колдогон адамдар. Мен эгер тараптан жеңилге өтөрдүм. Сөйгөндө жогорку нече баштаган.